Ал ушундай зат. Силерди жаратып туруп таратты жер жүзүнө. Жайылтып койду. Бирөөңөр чыгышта, бирөөңөр батышта, бирөөңөр сууда, бирөөңөр дагы башка кургакта, бирөөңөр түндүктө, бирөөңөр түштүктө, бирөөңөр кара, бирөөңөр кызыл, бирөөңөр ак. Ар кандай кылып Алла Таала. Ва илейхи тухшарун. Бирок унутпагыла. Барыңар кабырдан чыгып, Алланын алдына топтолуп барасыңар деди. Барыңар адамзаттын бары, бул Алла Субханаху ва Таала жаратты. Жердин үстүндө эле басып жашайбыз. Учуп жашабайбыз биз. Авада учуп жашабайбыз. Биз жердин үстүндө басып жашайбыз. Кайра жерге кайтабыз биз. Алла Субханаху ва Таала ва илейхи тухшарун. Жана ага карай силер барыңар топтолуп барасыңар. Кайдан барасыңар? Кабырыңардан чыгып, тирүү Алланын алдына топтолуп барасыңар. Ушуну хашар деп коет. Эми тияка барганда ким менен болобуз? Кимдин жанында турабыз? Канча күн турабыз? Кандай абалда турабыз деген суроолор бар. Буга Кур'ан жооп берет. Буга Кур'ан жооп берет, башка бир да китеп жооп бере албайт буга. Пайгамбарыбыз буну баяндайт, бирөө да кандай баяндай албайт. Кур'анда Алла Субханаху ва Таала пайгамбарыбызга түшүрдү. Пайгамбарыбыз баяндады. Бунун бардыгын. Канча күн? Мигдаруху 50,000 сана. Анын бир күндүк өлчөмү 50,000 жыл деди. Канча миң жыл? Biz siz kança turabız bu dünyada? Köp olsa 100 yıl turabız. 100 yıl turabız. Köyle olsa. Alдағы ötö seyrek al. Kim çıgat 100'ge Kuday bilir. Mingden biri çıgağı. Orta yaş 60-70. Men 100'ge dele çık, 150'ge dele çık. Al jer bir günü 50,000 yıl. 50 yıl mes 50,000 yıl. Miqdaruhu 50,000 sana. Jönököy gün emes. Allah Taala mына жерди түп-түз кылат. Топо болбойт. Мындай бийик тоолор болбойт, аска зоолор болбойт. Үңкүр, чукур, дөңсө, тоо, аска эчтеке болбойт. Түп-түз болот. Бардыгын Алла Субханаху ва Таала шытыптайт. Ошол жерде маселе мен ким менен турамын? Абу Ханифа рахматулла алейх таң аткычакта ушул аятты окуп чыгып кеткен дейт. Вамтазул яума айюхал мужримун. Ясин сүрөсүндө келет. Алла буйрук берет. Бүгүн кыямат күнү. Эй, күнөөкөрлөр, силер өзүңөрчө тургулачы дейт экен. Жакшы адамдарга аралашпай тургула буяка. Эй, залымдар, эй, капырлар, эй, фасыктар, эй, фажир, эй, мужримдер, өзүнүн жанына зулумдук кылгандар, Алладан жөө качкандар, Аллага баш ийбегендер, Алланы тааныбагандар, Аллага шүгүр кылбагандар, Алланын берген неаматын кадырлабагандар, Алланын Куранын окубагандар, Алланын пайгамбарын ээрчибегендер. Мындай тургулады. Вамтазул яума айюхал мужримун. Абу Ханифа рахматулла алейх, караңыз, канча илимдүү, ошончо коркуу бар жүрөктө. Айтат өзүн, мен билбеймин эртеге кимдин катарында турам. Ошон үчүн таң атчакта айтып ыйлап өтүп кетти деген. Албетте, алхамдулилла, үмүтсүздүк шайтандан, динибизде үмүтсүздүк жок. Алланын райымынан дайыма үмүттөбүз. Алла өзү буйрук берген. Ла тaqnatu min rahmatillah. Алланын райымынан эч качан үмүтсүз болбогула деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү сахабалар сураганда улуу сөзүн айтып кеткен. Бизди сүйүнтө турган, биздин үмүтүбүзгө үмүт ашырта турган. Ал-мар'у ма ман ахаб. Адам баласы кимди жакшы көрсө ошо менен бирге болот дегенде. Кимди жакшы көрсө ошо менен бирге болот. Сахабалар ушу сөздү укканда андан улуу майрам, андан кубанычтуу күн аларда болгон эмес. Баары ана пайгамбарыбыз менен чогуу тирилет экенбиз, пайгамбарыбыз менен чогуу бирге болот экенбиз. Эмне үчүн? Ана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жакшы көрөбүз да дейт.